Джек Лондон. Ак азуу. Биринчи бөлүм, биринчи бап, куугун. Муз тоңгон дайранын өйөз бүйүзүндөгү карагай токой түнөргөндөн түнөрөт. Өткөндөгү шамал дарактардын кийген кыроосун сыйырып кетип, эми алар көгүмдө капкара болуп, ызырынгансып, бири-бирине сүйөнгөнсүп турат. Айланада тонжураган жымжырттык. Жашоо дегенди, кыбыр эткен кыймыл дегенди билбеген бул аймак ушунчалык ээн, ушунчалык какшаган суук болгондуктан бул жердин өкүм сүрүп турган маанайын көңүл чөктүрөт деп айтууга да ооз барбас эле. Бул күлкү бирок кайгыдан да жаман күлкү эле. Сфинкстин жылмаюусундай мисирейген, шаңгыраган аяздай ичти калтыраткан күлкү болчу. Ал муздактан бери келаткан бул акыйкат жашоонун, жашоо үчүн күрөштүн пайдасыз экенин карап, каткырып күлүп турчу. Бул чөл кан жанына чейин тоңуп калган түндүктүн улуу чөлү болчу. Бирок ага моюн бербей кыбыраган бир нерсе бар эле. Тоңуп калган суунун үстү менен чанага чегилген иттер келаткан. Үрпөгөн жүндөрү кыроолонуп, ооздорунан чыккан булоо дароо түгүнө жабышып, жылт-жулт эткен кристаллга айланып калып жатты. Иттер кайыш тасмалар менен чананы сүйрөп келатышты. Таманы жок, кайыңдын калың кабыгынан эле жасай койгон чана карга батып калган. Алдыда толкун сыяктуу болуп жаткан карды сүзүп калбасын деп, алды бир аз жогору карай ийилген. Чананын үстүндө бекем байланган узун кубуш сандык. Анда башка буюмдар да бар эле. Кийим-кечек, балта, кофе кайнаткан идиш, таба. Бирок чананын бир топ жерин ээлеп жаткан ушул кош, узун сандык баарынан мурун көзгө урунат. Иттердин алдында жап-чаак чан бир киши араңдап келатат. Чананын артында экинчи киши илбейт. Чанадагы сандыкта көрөр замат азап тозогун көрүп бүткөн үчүнчү киши жатат. Анткени түндүктүн улуу чөлү аны кайра сындырып, кыймылдагыс, күрөшө алгыс кылып салган. Ал кыбыраган кыймылды сүйбөйт. Ал жашоого каршы, анткени жашоо дегенден өзү кыймыл. Ошондуктан ал кыбыраган нерсенин баарын токтотконго умтулат. Деңизге карай шашкан сууну тоңдуруп токтотот. Дарактардын ширесин сооруп алып, өзөгүнө чейин тоңдурат. Бирок ал адамдын өжүрлүгүнө өтө чөгүшүп айыгышат. Анткени киши дүйнөдөгү эң тынчы жок жандык, дайыма өжүрлөнүп, ар кайсы кыймыл менен акырында токтойт деген улуу чөлдүн эркине каршы турганы турат. Бирок чананын алды артында эр жүрөк, муңбаган, али тирүү эки киши келатты. Алардын кийими жумшак ийилген териден тигилген эле. Чыгарган булоо деми дароо музга айланып, кирпиктерин, жаактарын жана эриндерин каптап калгандыктан жүздөрү көрүнбөйт. Ушундан улам алар аркы дүйнөдөгү арбактарды көмүп жүргөн сырдуу табытчыларга окшоп турду. Бирок бул бет каптын алдында кайгынын, табалаган, тонжураган жымжырттыктын өлкөсүнө тартынбай кирип, дүйнөнүн кубаттуу күчү менен коркпой тең тайлашып, көз жеткис ээн, бейтааныш мейкиндикке каршы турган адамдар бар эле. Алар унчукпай, демин дене кыймылына гана жумшап келатышты. Айланада ың-жыңсыз тонжураган жымжырттык. Ал суучулдун денесинин кыскан суу сыяктуу акыл эсин кысып турат. Чексиздиги мыйзамдын бузулгустугу менен эзип турат. Аң сезимдин эң түпкүрүндөгү булуң бурчуна чейин жетип, жүзүмдүн ширесин сыгып алган сыяктуу адам рухуна мүнөздүү болгон текеберлик, бой көтөрүү сыяктуу жасалма жаңылыш нерселерди сыгып алып, адам деген табияттын сокур күчтөрүнүн оюнун билбей эле өз жолун издеп тырбалаңдаган көрпенде бир жандык деген ойго ынандырат. 1 саат өттү, 2 саат өттү. Алыстан созолонтуп уулган бир үн келгенде, кыска бозоргон күндүн жарыгы өчүп бараткан эле. Бул үн көккө атып чыкты. Жетер жерине жеткен соң калтырап титиреп, бир аз кармалып турду да, анан бара-бара угулбай калды. Жаалданганы, өзөрүп ачыкканы болбосо, муну бирөөнүн адашып жүргөн жанынан көөдөн жарган ый десе да болор эле. Алдыда бараткан киши бурулуп, чананын артындагы менен тиктеше түштү да, экөө тең баш ийкеп коюшту. Жымжырттыкты ийнедей тешип уулган үн кайра угулду. Экөө тең үндү тыңдап, чыккан жагын билгенге аракет кылышты. Үн болсо жана эле өздөрү басып өткөн каарлуу тала жактан келип жатты. Көп өтпөй эле бириси ага жооп кайтарып уулуду. Аныкы да арттан, бирок сол жагырактан чыкты. Булар бизди ээрчип келатат, Бил, деди алдыдагы киши. Үнү каргылданып араң сүйлөдү.
Тамагы жок да, деп жооп кайтарды жолдошу. Канча күндөн бери бир коёндун изин көрө элекмин. Жолоочулар унчукпай калышты. Бирок кулактары арттан келип жаткан уулуган үндөрдө болчу. Иңир киргенде иттерди дарыянын жээгиндеги карагайларга буруп өргөөгө токтошту. Оттун жанындагы табыт отургучта үстөл да болуп калды. Ары жакта топтошкон иттер бири-бирине ыркырап алыша кетип жатканы менен эмнегедир оттон алысташпайт. Буларыңдын оттон алыстагысы жок, Генри, деди Билл. Муз салынган кофе кайнатуучу идишти отко коюп жаткан Генри унчукпай баш ийкеди. Табытка отуруп тамакка киришкен соң гана кобурады. Булар жан сактаганды билишет. Бул жерде тамак беришерин, тияка барса өздөрү бирөөгө тамак болуп калаарын да билишет. Булардан өткөн акылдуу неме жок. Билл башын чайкап койду. Ай, ким билет? Жолдошу аны таңыркай карады. Булардын акылынан шектенгениңди биринчи жолу угуп жатам. Генри, деди Билл төө бурчакты ойлуу чайнап жатып. Мен тамак берип жатканда иттердин алыша кеткенин байкадыңбы? Чын эле бүгүн талаш адаттагыдан көбүрөөк болду, деп ырастады Генри. Бизде канча ит бар, Генри? 6. Мына, Генри, сөзүм олуттуураак болсун деп Билл бир аз тыным жасады. Мен да биздин 6 итибиз бар дейм. Каптан 6 балык алып, иттердин ар бирине бирден балык бердим. Бирөөнө жетпей калды, Генри. Жаңылыш эсептеп алсаң керек да. Бизде 6 ит бар, деп кайдыгер кайталады тигил. Мен 6 балык алдым. Жалгыз кулакка батпай жетпей калды. Кайра келип бир балык дагы алып бардым. Бизде болгону 6 ит бар, деп божөлдү Генри. Генри, деп сөзүн улады Билл. Мен бардыгы ит болчу деп айта албайм, бирок балыкты жетөө жеди. Генри чайнаганын токтотуп, оттун ары жагындагы иттерди санады. Азыр 6 эле. Бирөө качып кетти, мен көрүп калдым, деп каршы болду Билл. Жетөө болчу. Генри ага боорой карап турду да анан мындай деди. Ушул саякатыбыз бүтсө абдан сүйүнөт элем. Мунуңду кандай түшүнсө болот, деп такыды Билл. Биз алып бараткан жүктү айтып атам. Ошонун айынан көзүңө ар нерсе көрүнүп жатпайбы? Мен да ошентип ойлодум эле, деп оолуттуу жооп берди Билл. Бирок ал качып кетери менен карды карасам изи жатыптыр. Анан иттерди санадым, 6 экен. Изи болсо тигинде турат. Көргүң келеби? Жүр көрсөтөйүн. Генри жооп берген жок. Унчукпай тамагын жеп бүтүп, ысык кофесин ичти да анан оозун колунун сырты менен сүрттү да, демек сенин оюңча бул? Созолонтуп моңду уулуган үн анын сөзүн бузуп кетти. Ал унчукпай тыңшап калды да анан уулуган тарапты көрсөтүп жанагы сөзүн бүтүрдү. Тияктан келген конокпу? Билл башын чайкады. Башка эч нерсе деп айта албайсың. Иттердин кантип талашканын өзүң көрбөдүңбү? Созолонуп уулуган үндөр барган сайын үн алыша көбөйүп, ызы-чуу түшүп жатып калды. Алар ар тараптан чыгып, жаны чыгып корккон иттер үймөлөктөшө отко кирип келип, жүндөрү күйүп кала жаздап жатты. Билл отундан отко көбүрөөк ыргыткан соң канжасын күйгүздү. Такыр эле жылдызың түшүп калды го, деди Генри. Генри, Билл канжасын ойлуу тартып отурду. Ойлоп олтурсам, бул бизге караганда бактылуураак экен. Ал өздөрү отурган табытты чапкылап койду. Биз өлгөндө, Генри, ит куш жеп кетпегендей кылып корумдап коюшса жакшы. Сенде да, менде да мунукундай тууган урук, акча деген жок, деп кошулду Генри. Экөөбүздү ошондой алыска ким алып барып көммөк эле? Мен ушуга түшүнбөй койдум, Генри. Бул өз мекенинде лорд же ошол сыяктуу бир неме экен. Тамак, жылуу, жууркан менен иши болгон эмес экен. Анан ушундай жыргап жашаган киши ушул көрдүн көтүнө эмнеге келди экен дейм да. Ооба, үйүндө карганча жыргап жашай берсе болмок, деп макул болду Генри. Билл сүйлөйүн деп оозун камдап барып сүйлөбөй калды. Мунун ордуна ал ар тараптан чулгап турган караңгылыкты көрсөттү. Көөдөй караңгыдан эч бир караан байкалбай, эки көз гана чоктой күйүп турду. Генри экинчи анан үчүнчү жуп көздү көрсөттү. Чоктой күйгөн көздөр аларды акырындап уруп келатты. Бир жерден жок болуп кеткен көз дароо башка жерден пайда болуп калып жатты. Иттердин барган сайын тынчы кетип, бир маалда коркконунан оттун жанына үймөлөктөшүп, адамдардын аяк алдына кыңшылап сойлоп келишти. Тополоңдо бир ит отко кирип кетип, каңшыктап жиберди. Аба куйкум жыттана түштү.
көздөрдүн курчоосуна үзүлө түшүп артка кеткендей болду. Бирок иттер тынчтана түшөөрү менен кайра мурунку ордуна келип калды. Генри, иш чатак, патрон аз калыптыр. Билл канжасын тартып өтүп бая тамактын алдында карга жайып койгон каргай бутактарынын үстүнө тери менен журканды жая салып, төшөк салып жаткан жолдошуна жардамдаша баштады. Генри жөтөлүп, чокоюн чече баштады. Кана патрон канча калыптыр деди. Канча патрон калыптыр дедиң? Деп сурады ал. 3 деп жооп берди тигил. 300 болсо гана, бул шайтандардын акесин таанытпайт белем. Ал тигил күйүп турган көздөр жака муштумун кезеп койду да чокоюн отко жая баштады. Ушул күн да кичине жылыса болот эле деп боожурай берди Билл. 2 жума болуп баратат, 50 градустан түшө элек. Эмнеге жолго чыктым экен дейм да, Генри. Ушул мага анча жакпай турат. Бир кызыктай болуп турам. Эртерээк жетсек да ушул ишти бүтүрсөк, азыр экөөбүз Мак-Гарри фортунда каминдин жанында крибет ойноп отурсак. Генри бир нерсе деп кобурады да төшөккө жата кетти. Өргүлөп баратканда жолдошунун үнүнөн ойгонуп кетти. Генри, эмне үчүн иттер жанагы балык жеп кеткен немени талап кетишкен жок? Мен ушуга кыжаалат болуп жатам. Сен өтө эле кемпир кыял болуп баратасың, Билл, деп уйкусураган жооп болду. Мурун мындайың жок эле. Болду эми укта. Эртең менен кыргыйдай болуп каласың. Сен заарнадан улам эле ушундай болуп жатасың. Экөө оор дем алып, катарынан бир жууркандын алдына уктап жатышты. От үлүңдөп күйүп, чоктой күйгөн көздөрдүн курчоосу улам-улам жакындап келе жатты. Иттер бири-бирине ыкташып, көздөрдүн кээ бири өтө жакындап келип калганда айбат кылып ырылдап жатышты. Бир маалда алар өтө катуу ырылдап жиберишти эле Билл ойгонуп кетти. Ал шеригин ойготуп жиберейин деп акырын турду да отундан отко салып койду. От жалындап күйгөн көздөр артка чегинди. Билл топтошкон иттерди карап, көзүн сүртүп, кайра өңүлө тиктеди. Анан кайра жууркандын ичине кирип жатты. Генри, деди ал. Эй, Генри. Генри онтолуп ойгонду да, дагы эмне болуп кетти, деп сурады. Эч нерсе эмес, деген жооп болду. Эми кайра жетүү болуп калыптыр. Азыр эле санадым. Генри буга нааразы болуп бирдеме деп кобураган болду да кайра коңурук тартып уктап кетти. Эртең менен ал биринчи ойгонду да шеригин ойготту. Саат 6 болгону менен таң атканга чейин дагы 3 саатча бар эле. Караңгыда Генри тамактын камын кылып, Билл болсо буюм тайымдарды жыйнап чанага жүктөп жатты. Генри, сен канча ит бар деп айттың эле? Деп сурады Билл капыстан. 6. Туура эмес, деди Билл табаасы каңгансып. Кайра 7 болуп калыптырбы? Деп сурады Генри. Жок, 5, 1 жок. Эмне дейт, шайтан алгыр, деп кыйкырган Генри ишин таштап иттерди санаганы кетти. Туура айтыпсың, Билл, деди ал келип. Фетти качып кетиптир. Жылт койгон экен түгөнгөр, байкабай да калдык. Эми таап көр аны. Болор болду да эми, деп койду Генри. Тирүү эле жеп коюшту го, дейм аны. Жанагы желмооздар талап булап жеп жатышканда каңшылагандыр байкуш. Ал башынан эле келесоору ит болчу, деди Билл. Келесоо иттин да өзүн өлүмгө кыйбаганга акылы жетет болчу. Ал калган иттерди карап, ар бирин ичинен сынап чыкты. Менимче калгандары мындай ишке барбайт. Буларды таяк менен куусаң да оттун жанынан чыкпайт, деп макул болду Билл. Мен башынан эле айтып жүрчүмүн, ушул Фетти бир кызыктай ит деп. Түндүктүн жолунда курман болгон бул итти эскерүү сөзү ушул болду. Бул башка иттердикинен ит эмне болуп калыптыр, адамдардыкынан деле ашып кеткен жок. Экинчи бап. Канчык карышкыр. Тамактанган соң экөө буюм тайындарын чанага жүктөштү да жылуу очокту таштап караңгыны бет алышты. Баягы уулган үндөр дароо башталып, боздогон жапайы үндөр түнөргөн суук караңгылыктын ар кайсы жагынан келип жатты. Жолоочулар унчукпай жүрүп отурушту. Саат 9дарга барып таң жарыды. Түш ченде түштүк жакта асман бир аз кызарып, жердин көз жеткен чеги түшкү күн менен түндүктүн улуу мейкиндигин бөлүп турду. Бирок бул кызгылтым жарым көп өтпөй эле өчтү. Анын ордун ээлеген буз жарык саат 3кө чейин араң турду да өчүп калды. Эми аңгыраган ээн мейкиндикти Арктиканын түнү басып калды. Караңгы кирери менен жолоочуларды оң солдон арттан коштоп келаткан уулган үндөр жакындай баштады. Кээде алар ушунчалык жакын жерден чыккандыктан иттер чыдай албай коркконунан туйлап ийип,
чалынып калып жатышты. Бир жолу ушинтип катуу корккондон кийин экөө иттердин тасмаларын оңдоп жатышканда Билл: "Булар бирдеменин артынан түшүп бизди жайыбызга койсо болот эле", деди. "Ооба, жанга тийип бүттү булар", деп макул болду Генри. Ушуну менен өргөгө чейин үн катышкан жок. Казандагы кайнап келаткан төө бурчакка муз салайын деп эңкейип турган Генри Биллдин кыйкырып туруп бирдемени катуу урганын, анан бир иттин катуу каңшылап ийгенин укту. Ал өйдө боло берип качып барып караңгыга төнүп кеткен кандайдыр бир айбандын караанын көрүп калды. Анан Биллди көрдү. Ал бир колуна таяк, бир колуна кургатылган балыктын куйругун кармап, бир жагынан жеңишке жеткендей, бир жагынан айласы кууругандай болуп туруптур. "Жарымын алып кетти", деп кыйкырды ал. "Бирок бир жакшы согуп калдым. Каңшылаганын уктуңбу?" "Ал эмне экен?" деп сурады Генри. "Жакшы көрө албай калдым, бирок иттикиндей эле 4 аягы, оозу, териси бар экен." "Анда эмне, колго үйрөтүлгөн карышкырбы?" "Эмне болсо да колго үйрөнгөн неме го, коркпой келип балыкты жеп кетип атпайбы?" Түнү тамак ичип болуп табыттын үстүндө канжарларын тартып отурушканда баягы тегеректеп күйгөн көздөр мурункудан да жакындап келди. "Багыштын же бирдеменин үйүрүнүн артынан түшүп бизди жайыбызга койсо болот эле", деди Билл. Шериги буга нааразы болгондой бирдеме деп кобураган соң Генри отту тектеп, Билл болсо оттун ары жагындагы эле караңгыдан чоктой күйүп турган көздөрдү карап чейрек сааттай унчукпай отурушту. "Ушул азыр Мак Гарриге барып түшүп калсак", деп кайра баштады Билл. "Минтсек, тигинтсек деп эзилгениңди токтотчу сен", деп чыдабай кетти Генри. "Сен заарнадан эле ушинтип жатасың. Соодадан ич, дароо басылат. Экөөбүзгө тең көңүлдүүрөөк болот." Эртең менен Генри Биллдин ызаланып, катуу сөгүнүп сагынганынан ойгонуп кетти. Ал чыканактап караса, өңү башы бузулган Билл өчүп бараткан оттун жанындагы иттердин арасынан туруп алып, колдорун кутургандай шилтегилеп жатыптыр. "Эй!" деп кыйкырды Генри. "Эмне болуп кетти?" "Фрог качып кетиптир", деп жооп берди. "Койсоңчу, ишенбесең кара." Генри ыргып туруп иттерге кетти. Тактап санап чыккан соң ал да шеригине кошулуп дагы бир итти алып кеткен түндүктүн уулуу чөлүн ашатып сөгө баштады. "Фрог эң күчтүү ит эмес беле?" деди Билл аягында. "Акылын айтсаң", деп кошумчалады Генри. 2 күн ичинде экинчи эскерүү ушундай болду. Көңүлсүз отуруп тамак жешкен соң калган 4 итти чанага чегишти. Бул күн да так эле мурункудай болду. Экөө каардуу чөл менен үн сөзсүз илкип баратышты. Булардын артынан көзгө көрүнбөй сая түшүп келаткан куугундун уулуганы гана жымжырттыкты бузуп жатты. Түштөн кийин көөгүм кирери менен күткөндөй эле куугун жакындап, уулуган үндөр жакын эле жерден чыга баштады. Иттер коркконунан калтырашып, тополоң түшүп, кайып жиптерге чалынып калып, экөөнү ан сайын кыйнашты. "Мына мээси жок айбандар. Эми эч кайда кете албайсыңар", деди Билл кийинки өргөдө өзүнө ыраазы болгондой. Генри тамак жасаганын токтотуп көргөнү барды. Шериги иттерди индеец сыкмасы менен таяктарга байлап коюптур. Ар бир ит моюнунан кайыш жип менен узун жоон таякка тиши жетпей тургандай байланып, таяк болсо жерге кагылган башка бир таякка байланыптыр. Иттер моюнундагы жипти кемире алгыдай эмес. Ал эми моюнундагы таяк кагылган таякка жеткире койгудай эмес. Генри жактыргандай баш ийкеди. "Жалгыз кулакты ушинтип эле кармабасаң кармай албайсың", деди ал. Ал кайыш тасманы жөн эле бычак менен шылгандай кырчып таштайт. "Эми эртең менен баары ордунда болот. Эми кетип көрсүн", деди Билл. "Эгер бирөө эле кетсе, эртең менен кофе ичпей эле коем. Буларың бизди өлтүрө албасыбызды билип турат", деди Генри жатаарда курчап турган көздөрдү көрсөтүп. "Бир-эки жолу даң деттирип койгондо дароо бизди сыйлап калышмак. Түн өткөн сайын жакындап келатышат. Оттон көзүңдү алып, тигил жакты карасаң, көрдүңбү?" Экөө тең оттун ары жагындагы караандарды кызыгып карап калышты. Эки көз жаркырап күйүп турган караңгылыкты жакшылап караганда жырткычтын карааны байкалат экен. Кээде алардын ары-бери басканы да көрүнө калып жатты. Экөөнүн көңүлүн иттердин күчөп каңшылаганы бөлүп жиберди. Жалгыз кулак бир ордунда тура албайт кыңшылап, ары-бери жуулунуп, тиякты кутургандай кемирип жатты. "Карасаң, Билл", деп шыбырады Генри. От жарыгы тийип турган жерге шырп эттирбей өткөн бир ит сымал жаныбардын капталы көрүндү.
Ал корккондой, бирок ошол эле учурда тайманбастан иттерди карап, бирок адамдарды да көз жаздымда калтырбай баратты. Жалгыз кулак келгимге карай бой уруп, чыдай албай кыңшылап жиберди. Бул келесоо жалгыз кулак такыр эле коркпой калган го, деди Билл акырын. Канчык карышкыр, деп шылырады Генри. Фэтси менен Фрогтун эмне болгонун эми түшүндүм. Үйүр муну азгырып кетиш үчүн жиберет. Бул ээрчитип барганын итти тигилер талап булап жеп коюшат. От чарт-чурт этип күйүп, бир чачыла кулап түштү да, ышылдаган үн чыкты. Коркуп кеткен жырткыч бир секирик менен караңгыда төнүп кетти. Генри, билесиңби, менин оюма эмне келди, деди Билл. Эмне келди? Бул баягы мен таяк менен соккон эме. Шектенбей эле койсоң болот, деп жооп берди Генри. Менин айтайын дегеним, деп улантты Билл. Мунун отко көнгөнү шек туудуруп турат. Бул мен деген карышкырдан да көбүрөөк билери бышык, деп макул болду Генри. Иттер менен келип тамак жеп кеткен карышкыр оңой олтоң неме эмес. Виллен чалдын бир канчыгы бар эле, кийин ал карышкырлар менен кетип калган, деп ойлуу сүйлөдү Билл. Мен билем да мындайды. Литл Стиктеги багыштардын жайытынан карышкырлар менен жүргөн жеринен атып салганмын. Виллен чал ошондо жаш баладай боздоп ыйлабадыбы? 3 жыл көрбөдүм эле дейт. Ошо 3 жыл бою карышкырлардын үйүрүндө жүрүптүр. Таппасаң сыйпалап кал, Билл. Бул карышкыр эмес эле ит. Бул кишинин колунан балык жеп жүргөн неме? Буюрса мен муну сулатам. Ошондо бул карышкыр да ит да эмес сасыган тарп болуп калат, деди Билл. Эми иттерди жоготконго болбойт. Бирок сенин болгону 3 эле патронуң бар да, деп каршы болду Генри. Абдан мээлеп туруп атам, деген жооп болду. Эртең менен Генри отту кайра тутантып, шеригинин коңуруун тыныңдаганча таңкы тамакты даярдай баштады. Сонун уктап атыпсың, деди ал шеригин ойготуп жатып. Ойготкум да келген жок. Уйкусу ачыла элек Билл тамак жей баштады. Чөйчөгүнүн бош экенин көрүп, кофе кайнаткан идишти караса, ал алысыраак жерде Генринин жанында туруптур. Генри, деди ал жемелегендей, сен эч нерсени унуткан жоксуңбу? Генри эки жагын карап баш чайкады. Билл ага бош чөйчөгүн сунду. Сага кофе жок, деди Генри. Түгөнүп калдыбы, деп коркуп сурады Билл. Жок, түгөнгөн жок. Анан эмне, менин ашказанымдан аяп турасыңбы? Жок. Ачуусу келген Биллдин бети албыра түштү. Анан эмне болду? Айтпайсыңбы мени кыйнабай, деди ал. Спенкер качып кетиптир, деп жооп берди Генри. Эңгирей түшкөн Генри айласы кооруп акырын бурулду да, отурган жеринен иттерди санап чыкты. Бул кандай болуп кетти, деп дем дароо болуп сурады ал. Генри ийинин куушурду. Билбейм. Жалгыз кулак кайышын карчып койсо керек. Ал өзү андай кыла алмак эмес да. Каргыш тийгер айбан, деп акырын айткан Билл ичиндеги кайнап чыккан ачуусун билдирген жок. Өзүнүкүн кырчый албай Спенкердикин кырчып таштаган тура. Спенкердин иши бүттү эмдигиче. Ал азыр эчак эле жем болуп 20 карышкырдын ичегисинде жүрөт болуш керек. Генринин эң кийинки жоголгон итти эскерүү сөзү ушул болду. Кофе ич, Билл. Бирок Билл башын чайкап койду. Кел эми ич, деп көжөлдү Генри кофе кайнатуучу идишти көрсөтүп. Билл чөйчөгүн ары жылдырып койду. Кудай урсун, ичпейм. Бир рет жоголсо ичпейм дедим беле, демек ичпейм. Сонун кофе, деп азгырды Генри. Бирок Билл көшөрүп болбой койду. Тамагын кургак жеп, анда-санда жорого жолдо калгар жалгыз кулакты күңкүлдөп ашатып жатты. Бүгүн түнү буларды өз-өзүнчө байлайм, деди ал жолго чыккан соң. 100 кадамдай барганда алдыда бараткан Билл эңкейе калып, жапкагына оруна түшкөн бир нерсени алды. Караңгыда эмне экенин көрө алган жок, бирок сыйпалап көрүп, эмне экенин билди да артка карай ыргытып жиберди эле. Ал чанага бир тийип, Биллдин жапкагына илеше түштү. Мүмкүн дагы бир керегиңе жарап калар, деди Генри. Билл кыйкырып ийди. Бул Спенкер мойнунан байланган таяк эле. Андан болгону ушул калыптыр. Эч нерсе калтырышпаптыр, деди Билл. Жада калса таяктагы кайышты да жеп коюшуптур. Таптакыр өзөрүп калышкан экен булар, Генри. Буларың бизди да жеп койбосо болду. Генри каш көйлөнө күлдү. Карышкырлар эч качан мынтип артыман сая түшкөн эмес. Бирок мындан да жаман айкаштардан аман чыккамын. Акеңе 10 чакты айбандын алы жетпейт, Билл. Билбейм, деп жамандыкты сезгендей күңкүлдөдү Билл. Болуптур, МакГэриге барганда билесиң.
Анча көзүм жете бербей турат, деп көжөлдү Билл. Сенин жөн эле көңүлүң чөгүп турат, болгону эле ошо, деп чечкиндүү айтты Генри. Сен хинин ичишиң керек. МакГарриге жеткенде мен сага ушундай бир доза бербесем? Билл мындай диагнозго макул болбой бир нерсе деп кобурады да, ошону менен унчукпай калышты. Күн башка күндөрдөй эле өтүп жатты. Саат 9-да таң атты. 12-де түштүк горизонт көрүнбөгөн күндөн кызгылтым тартып, 3 саат өтпөй эле түнгө айлана турган боз көгүм өкүм сүрдү. Так ошол күн кичине баш баксамбы деп турган маалда Билл чанадан мылтыгын алды да: «Сен баса бер, Генри, мен тиякты бир карап келейин», деди. «Чанадан алыстаба», деп каршы болду Генри. «Болгону 3 патронуң бар. Эмне болот, ким билет?» Эми ким кемпир кыял болуп турат?» деди Билл табасы гана. Генри жооп кайтарган жок. Анда-санда шериги кеткен боз мейкиндикти тынчсыздана карап коюп, жалгыз кете берди. Кыска жолго салган Билл 1 сааттан кийин келип калды. «Ар кайсы жака тарап кетишиптир», деди ал. «Желип жортуп жүрүшөт. Бизден да кала турган түрү жок. Булар эч кайда кете албайт. Бир аз чыдап туралы дешсе керек. Жей турган бардык нерсени колдон чыгаргыдай эмес. Демек алар бизден кутула албасыбызды билет турбайбы?» деп кекерледи Генри. Бирок Билл буга маани берген жок. «Кээ бирин көрдүм, ушундай арыкташыптыр. Фетти менен Фрогту, Спенкерди айтпаганда, көптөн бери ооздоруна эч нерсе тие элек болсо керек. Үйүр чоң экен, эмне жегенин да сезбей калышты го. Укмуш арык экен, кабыргасы темеле саналат. Курсак деген жок, таптакыр кирип кеткен. Иши кылса такыр болбой калышыптыр. Буларын коркконду деле унутуп калышыптыр. Абайлабаса болгудай эмес». Бир нече мүнөт өтпөй эле чананын артында келаткан Генри эскерткенсип акырын ышкырды. Билл кылчайып карап иттерди жай токтотту. Алар азыр эле өткөн бурулушта ийиз кууп бир түктүү жырткыч келатыптыр. Ал карды жыттагыла бөрү желишке салып келаткан экен. Адамдар токтогон соң ал да токтоду. Башын көтөрүп тегилерди карап, тааноолору менен жыдалып турду. «Бул баягы канчык карышкыр», деди Билл. Иттер карга жата кетишти. Ал аларды жандап өтүп, чананын жанында турган шеригине барды. Экөө бир нече күндөн бери сая түшүп, чана тарткан иттердин жарымынын түбүнө жеткен таң каларлык жырткычты карап турушту. Жырткыч эки жагын карап туруп бир аз илгериледи. Чанага 100 ярдтай калганча ал муну бир нече жолу кайталады. Анан карагайлардын жанына токтоп, тумшугун көтөрүп, абаны искеген соң өзүн байкап турган адамдарды карай баштады. Анын көз карашында иттикине окшоп кеткен бир таңкаларлык эңсөө бар эле. Бирок иттикиндей жакындыктын изи да жок болчу. Бул карышкырдын азуусундай курч, аяздай катаал ачкалыктан келип чыккан эңсөө болчу. Ал карышкырлардан чоң эле, арыктыгына карабастан өз түрүнүн эң иригилеринен бири экени байкалып турат. Бою 2,5 футтай бар экен деп болжолдоду Генри. Башынан куйругуна чейин 5 футка жакын болот го. Түсү карышкырдыкына окшобойт, деп сынады Билл. Мен мындай кызыл карышкырды эч көргөн эмесмин. Бул кандайдыр бир кызгылтым күрөң неме экен. Чынында жырткычтын өңү кызгылтым күрөң эмес эле. Анын жүнү кадимки карышкырдыкындай болчу. Боз түктөр басымдуулук кылганы менен бир аз кызгылтым тартып, анысы бир туруп пайда болуп калып, бир туруп жоголуп кетип, караган көздү алдап турчу. «Карасаң кадимки эле чанага чегилген чоңураак лайка иттерден», деди Билл. Куйругун азыр эле шыйпалаңдатып ийчүдөй болуп турат. «Эй, лайка», деп чакырды ал. «Бери кел, атың ким эле сенин?» «Мунуңдун корко турган түрү жок», деп Генри күлүп жиберди. Билл катуураак кыйкырып, муштумун көрсөттү, бирок тегил кымындай да корккон жок. Болгону мурдагыдан бетер сактана түштү. Ал дагы эле буларды шилекейи агып карап турду. Булар эт болчу, тигил өзүрүп ачка эле. Бир аз шердене түшсө, адамдарды тытып жеп коймок. «Бир кара, Генри», деди Билл. Үнү өзүнөн өзү шыбырап калды. «Бизде 3 гана патрон бар. Муну бир атканда өлтүрүш керек. Жаза атканга болбойт. 3 иттен кол жуудук. Эми муну токтотпосо болбойт. Эмне дейсиң?» Генри макул болуп башын ийкеди. Билл чанадагы мылтыкты акырын алып, кундакты эми ийинине алып баратканда карышкыр жолдон ары секирип, карагайлардын ичине кирип кетти. Экөө бири-бирин тиктеген боюнча калды. Генри таң калганынан ышкырып жиберди.
Кап билбей калбадымбы деп бакылдады Билл мылтыкты ордуна коюп жатып. Иттерге тамак берер маалды билген бул канчык мылтыкты кантип билбей калсын? Айтпадымбы, Генри, мен сага бардыгын кылган ушул. Эгер бул канчык болбосо, азыр 3 эмес 6 итибиз болмок. Жок, Генри, мен мунун түбүнө жетем. Муну ачык жерде өлтүрө албайсың, өтө акылдуу. Бирок мен мунун бир айласын табам. Муну буктурмадан атып алам, карап тур. Өтө алыс кетпе деп эскертти аны шериги. Эгер алар үйүрү менен кол салса, 3 патронун бокко да жарабай калат. Бул айбандар абдан ачыгып калыптыр. Эгер бир качырып кире турган болсоң, аянбай өт булар, Билл. Бул түнү өргөөгө эртерээк токтошту. 3 ит чананы 6 итти тезирээк жана узагыраак сүйрөй алган жок. Алардын алдан тайганы байкалып турду. Билл алардын бири-биринин кайышын кырчып таштабагыдай кылып өз-өзүнчө байлады да, эки жолоочу дароо эле жатып калышты. Бирок карышкырлар түн ичинде шерденип, аларды бир нече жолу ойготушту. Алар ушунчалык жакын кирип келгендиктен иттер коркконунан кутуруп кете жаздашты. Айла жок, бутактардан отко таштап, эрдемсинип жырткычтардын бир аз демин басууга туура келди. Акулалар кеменин артынан ээрчип жүргөндү жакшы көрөт деп айтышат деңизчилер, деди Билл дагы бир жолу жанагынтип от чагып келгенден кийин төшөккө кирип келатып. Мына бул карышкырлар да кургактагы акулалар. Булар өз ишин бизден жакшыраак билишет. Биздин артыбыздан машыгуу үчүн келатышкан жок буларың. Булар бизди жегени калышты. Жегени калышты булар бизди, Генри. Карышкыр темеле этектен алгандай сүйлөйсүң да, деп Генри тигинин сөзүн кести. Жегени калышты деп какшай берсең жеп коюшат. Эмнеси бар экен? Сен экөөбүздөн кыйындардын да түбүнө жеткен булар, деп жооп берди Билл. Токтот ыйлактаганыңды. Уга турган алым жок. Генри ачууланып тетири бурулуп жатты да, Биллдин унчукпай калганына таң калды. Билл мындай эмес болчу, мындай сөздөрдү укканда чачырап кетчү. Генри уктап кеткенче ушуларды ойлонуп жатты. Акырында уйкуга кетип баратып, мындай ой келди. Булар такыр эле бошошуп калды. Эртең чыйралтпасам болбойт.